Чычкан амалкөй кыймылдуу жандык. Андыктан келе жаткан жылда чуркап дайым иш үстүндө болгон адамдарга ийгилик жылмаят дейт адистер. Айтымында адамдар менен мурдагынан да көбүрөөк жолугуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү натыйжалуу. Ошон үчүн башкалар менен тил табыша билген, атка жеңил, тайга чак мобилдүү адамдарды келе жаткан жылы ийгилик коштойт. 2020 жылы турак жай маселесин оңой олтоң чечип алса болот. Эгер үй алып сатып же оңдоону каалагандар болсо, анда келе жаткан жылы чамдагандар ийгиликке сөзсүз жетет. Анан албетте чычкан бул байлыктын жана токчулуктун символу. Демек байлык топтоп үйүнө оокат жыйып, кымбат буюм тайымдарды сатып алуу үчүн ыңгайлуу жыл. Начинается год крысы, мыши, а крыса, она начинает восточный цикл календаря, 12-летний цикл. Бул жылы менин кыргызстандыктарга болгон сунушум дайыма кыймыл үстүндө болуу керек. Ошондо гана ийгиликтин туу чокусун багындырып, күткөн натыйжага жетүүгө болот. Келе жаткан жылы жаңы нерселерди баштоого эң ыңгайлуу учур. Балким үй куруп же болбосо кандай бир иш баштайм дегендер болсо, анда ойлонбостон ойлогон ойду ишке ашыруу керек. Астрологдун айтымында келе жаткан жыл кара күч эмес, акылдын жардамы менен иш кылгандардын, ишкерлик кылам дегендердин ити чөп жейт. Чычкан кооз шөкөттөлгөн нерселерди жактыргандыктан биз да өзүбүзгө көбүрөөк көңүл буруп, сулуулукту арттыруу үчүн аракеттерди жасасак, алар текке кетпейт. Бирок айрыкча айымдар бул жаатта аша чаппаса жыйынтыгы күткөндөй чыга келет дейт. Могут напоминать о каких-то давних долгах. И если в это время... Келе жаткан жыл акылдын жардамы менен иш кылгандардын жылы болот дегенимдей, 2020 жылы бизнесин баштагандарга ийгилик жылмаят. Анын үстүнө бул жаатта жакшы колдоолор да болуп жатпайбы? Андыктан өлкө үчүн ири инвестицияларды тартып, жаңы долбоорлорду аткарууга мүмкүнчүлүк түзгөн бай жылдардан болот. Мода бир орунда турбайт демекчи, бул жылы сулуулук жаатында эмгектенген стилисттер жана дизайнерлер айымдарга ачык түстөгү көйнөктөргө басым жасашса деп кеңеш беришет. Эгер бул жылы сиз ачык түстөгү кийимдерди кийсеңиз, анда сиз 20-жылдын модасын кууган болосуз. Буга чейин айымдар таштар менен кооздолгон чоң өлчөмдөгү көйнөктөргө көңүл буруп келишсе, келе жаткан жыл мода жаатында минимализмдин жылы болот. Башкача айтканда, эң бир ашыкча жасалгасыз көйнөктөргө басым көбүрөөк жасалат дейт дизайнер Арзубек Аманов. Азыркы учурда эми кыргыз калкы көөнчөсү кара түскө көп басым жасайт турбайбы, бирок ачык өңдөр дагы бизде азыркы учурда актуалдуу. Ачык өңдөр деп айтып кетүүчү нерсе бул жылга тиешелүү болуп аткан учуру. Бул ар кандай салатовый цветте болуп калат, же болбосо бир кызыл өңдөр дагы азыркы учурда басым жасап аткан. Бүт азыр дүйнөлүк брендтер ушул өңгө көп басым жасап аткан учуру. Ал эми жаңы жылда дасторконго ак түстөгү тасмал жайып, стол үстүнө эттин түрүн коюу сунушталат. Чычкандын сүйүктүү тамактарынын бири болгон быштакка да көңүл бурбай коюу мүмкүн эмес. Белектерге токтолсок, чычкан жылы жакындарыңызга белек берем десеңиз, анда алтындан жасалган ар кандай кооздуктарды берсеңиз, такыр жаңылышпайсыз. Ал эми жыпар жуттуу атырларды белекке берүүдөн такыр эле баш тартыңыз. Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.